Бүгінгі темабыз жануарлардың классификациясы. Дүйнөдө миллиондон ашык жануарлардың түрлөрү бар. Бирок анын баары азыркы мезгилде системага келтирилген. Бардык түрлөр классификацияланган. Эң чоң топ бул дүйнө деп аталат. Дүйнө классификацияда эң чоң дүйнө. Эң кичинеси бул түр деп аталат. Кадимкидей эле үй мышыгына классификациялык мүнөздөмө берип көрөлү. Мына мышыкка дүйнөсү албетте жаныбарлар дүйнөсү. Андан дүйнөчө деген бирдик бар. Дүйнөчөсү кандай болду экен? Албетте көп клеткалуулар. Андан тышкары, андан кийин албетте тип. Кайсы тип болду экен? Хордалуулар тиби. Хордалуулар тибине кирет. Типтен кийин типче. Омурткалуулар. Мына мышыкка мүнөздөмө берип атабыз. Омурткалуулар. Классы. Албетте мышыктар сүт эмүүчүлөргө кирет. Сүт эмүүчүлөр. Класстан кийин түркүм. Кайсы түркүмгө кирет экен? Булар жырткычтарга кирет. Этти жакшы көрөт. Жырткычтар түркүмүнө кирет. Эми тукумун аныктайлы. Түркүмдөн кийин тукуму. Бул мышыктар тукуму. Түрү болсо албетте үй мышыгы. Үй мышыгы. Мына биз үйдөгү бакма мышка илимий, систематикалык мүнөздөмө берип көрдүк. Мурдагы айтып кеткендей эле эң чоң дүйнө, эң кичинекейи түр болуп саналат. Эми кайсыларды алынат? Эмне үчүн ушу көп миллиондогон жаныбарларды биз систематикага келтирип атабыз. Мына карап көрсөңөр, кадимкидей эле ак аюу, күрөң аюу, баары деген аюу деп атабыз. Бирок деген булар эмне менен айырмаланат экен? Баары окшош, түрү менен гана айырмаланат. Эми эмнеге байланыштуу экен? Биринчи, түзүлүшү боюнча. Биз карап туруп эле сүрөттөн бул мышык деп айтып атабыз. Себеби анын түзүлүшү бар. Чоңдуктары, кыймыл аракети, жашоо түрлөрү, жүрүм туруму, азыктануусу, көбөйүүсү, өрчүүсү жана тиричилик чөйрөсү боюнча биз ушул түргө бөлөт экенбиз. Мисалы, жашоо чөйрөсү боюнча кайда жашашат бүт ушу жаныбарлар? Сууда, токойдо, чөлдө, көлдө, сазда, деңиз же океанда. Эң биринчи окумуштуу Аристотель. Кайсы мезгилде жашаган экен бул? 384-322 биздин эрага чейин жашаган адам биринчи ушу жаныбарларды жана өсүмдүктөрдү системага келтиргенге аракет кылган экен. Ал эмне кылган? 500 түр жана тукумдарды, тукум деген терминди биринчи ушу окумуштуу киргизген, тукум деген сөздү. Анан бул адам жаныбарларды экиге бөлгөн. Эмнени ал негизине алган? Каны бар жана каны жок деп. Биринчи жолу бул окумушту сунуш кылган. Каны бар жана
қаны жоқ деп. Бұл Аристотель. Екінші оқымышты бұл Карл Линней. Карл Линней 1707 туылған 7 жылы, 1778 жылы қаза болған. Бұл адам бірінші жолы мұндай категорияларды кіргізген: түр, тұқым, түркім жана класс деген категорияларды кіргізген. Бардық төртөө. Андан тышкары бұл адам бинардық номенклатураны кіргізген. Бұл эмне экен? Бинардық номенклатура. Мұны деген чечмелеп көрөлү. Би деген эки деген сөз. Демек bir түрдү эки сөз менен аталышы. Мисалы, мурда караган үй мышыгыбыз. Үй биринчи сөз, экинчи термин мышык. Эки термин эки сөздөн турат. Бул бинардык номенклатура деп айтат. Же болбосо алалы кадимкидей аюулар ак аю, анан күрөң аю. Бул да биз азыр эки сөздү колдонуп атабыз. Бул дагы бинардык номенклатура. Эми карап көрөлү ушу эки жаныбарды, ак аюуну жана күрөң аюуну. Булар бир тукумга киришет, бир түркүмгө киришет, бирок бири-бири менен айырмаланганы түр аркылуу айырмаланат. Мисалы, ак аюуну алалы. Ак аю. Мунун узундугу 160-302 сантиметр. Бул ак аю. Эми күрөң аюуну алып көрөлү. Күрөң аю, анын узундугу 130 сантиметрден 255 сантиметрге. Демек, салыштырмалуу размери чоңдугу боюнча ак аюулар чоңураак келет экен, күрөң аюулар кичирээк болот экен. Андан тышкары ошондой эле массасы. Бул күрөң аюунун массасы 600 килограммга чейин экен.